Барыңыздарга кутмандуу кеч. Барыңыздарга салам. Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Дем алыш күнүңүздөр менен бүгүн биздин акыркы эфирибиз. Барыңыздарга салам. Бүгүн биздин акыркы эфирибиз. Ура! деп сүйүнүп атасыңарбы? Акыркы эфир наконец-то бүттү. Ушундай узак марафон деп сүйүнгөндөр барбы? Плюс койгула. Сүйүнүп аткандар барбы? Наконец-то бүттү ушул марафон дегендер. Угулуп жатамбы? Кандайсыздар? Акыркы эфирди жакшы маанайда, жакшы позитив менен бүтүрсөк болот. Көбүрөөк суроо жоопторго аракет кылам, жооп бергени эмне дейт элем? Наоборот дейт. Ура! Акыркы эфир. Наконец-то ушундай узак бир жумалык марафон бүттү деп сүйүнгөндөр плюс койгула. Бүгүн мен ыраазычылык эфирди арнагым келди. Бул жака мен сиздерге ыраазычылыгымды айтканы чыктым. Эмне үчүн ыраазычылыкты айтканы чыктым? Себеби дегенде сүйлөгөн эмес, уккан баатыр деп айтат экен. Сүйлөгөн эмес, уккан адам баатыр деп. Мендей болгон кызды силер да угуп, кандайдыр бир инсайттарды алганыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Ушул марафонго 2600 жандуу подписчик келип, запистен да көрүп, аткан баардык кыргызымдын айымдарына, мырзаларына, үй бүлөбүз менен көрүп атабыз дегендер болуп атат. Менеджерлерге жазгандар. Баарыңыздарга чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Кичинекей менин кыялым бул элге кызмат кылуу, элдик кыз болуу, эл сыймыктанган кыз болуу. Мен айылга барганда элдин баары Кундуз Таштанова деп тосуп алса деп кыялданган мечталарымдын бири болчу. Ошондуктан балким ошол кыялдардын аркасынан мен ушинтип кызмат кылгым келет. Балким ошондой бир кызматка, жардамга умтулуп турам. Өзүмдүн миссиямды таптым деп ойлойм. Себеби дегенде Сүтсай боюнча да миссиям тогуз, элге кызмат кылуу, элге жардам берүү да, мындай. Сурабаса деле жардам берип алып, анан кайра ответ күтө берчимин, неблагодарный деп. Бирок ошол психологиядын аркасынан азыр күтпөгөндү үйрөнүп атам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Эмне жаңылык болуп атат сиздерде? Бүгүн эмне жумуштарды кылдыңыздар? Бүгүн апалар күнү, энелер күнү деп картинкалар келип атат WhatsApp'тан. Барыңыздарды куттуктайм. Ким бул жашоодо эң негизги статуска ээ болсо, эне болуу бактысы, апалар, бала чакасы бар айымдар бар болсо, барыңыздарды куттуктайм. Жана апасы барларды дагы куттуктайм. Апасы бар адам эч качан картайбайт деп айтат экен. Кандай гана жагдай болбосун, апаңыз мененби, балдарыңыз мененби мындай бакытка ээ болгонуңуздар барыңыздарга сонун сыймык. Мен бүгүн үйдө жалгызмын балдар менен, ошон үчүн балдарым периодически мага эфирге келип калат. Эфирибиз 1 саат уланат, ошондуктан активдүү отурабыз жана бардык суроолоруңуздарды бергенге да аракет кылып калыңыздар. Бул жакта сиздерге ыраазычылык айткым келет. Ушул марафонго дагы келип, эфирлерден инсайттарды алгандарыңыздарга, сүйлөгөн эмес, уккан баатыр. Ошон үчүн угуп, мендей кызды угуп, ушул билимдерде сиздерге пайдалуу болгонуна терең ыраазычылыктарды билдиремин. Андан сырткары эмне дейт элем? Жаратканыма, эң биринчи жаратканыма ыраазычылык билдирем. Ушул денеме, ушул берген мага өмүргө келгеним үчүн эле ыраазычылык билдирем. Андан сырткары ушул ыраазычылык посту сиздерге мен тапшырма бергем, жазсаңыздар болот деп. Жазгандар болсо кол көтөрүңүздөр. Мен да өзүм жазам, буюрса. Өмүргө келгениме ыраазычылык билдирем. Ушундай мага дени сак, ушул бесплатно, акысыз, кандайча айтканда, жөн эле берген ушул денени дагы, тело, благодаря которому я родила 2 здоровых детей. 2 баланын апасы болуп, иногда у меня есть вот это чувство, когда я не принимаю свое тело, да, хочу его изменить, еще что-то, но шүгүр деп жашайм. Себеби дегенде эң башкы нерсе бул ден соолук, анан аманчылык, Кээ бир адамдар даже
тамак жей албай, туалетке бара албаган учурда дагы азыр жаткандар бар. Ошон үчүн шүгүр деп айтам. Ушул келбетиме шүгүр. Жана кичине болсо дагы Кыргызстанга ушунчалык бардык айылга, регионго таанымал болбосом дагы колуман келишинче ушунча адамдарга дагы кичине болсо дагы себепчи болуп, жашоосун жакшы жакка өзгөрүүгө бир кандай бир үлгү болуп, кичине да болсо бир менин сөздөрүм мотивация болуп, сиздердин жашооңор өзгөрүүгө себепчи болуп атса, мен үчүн чоң сыймык. Себеби дегенде именно ушул жакшылыктардын, ушул жакшынын жарчысы болгонун аркасынан дагы көп жараткандын астында даражам көтөрүлөт экен. Ыраазычылык ийгиликтин да ачкычы деп айтат экен. Ушундай да пост жазсаңыздар болот. Себеби дегенде ыраазы болгон адамга ийгилик дагы бат келет экен да. Балким мен дагы ушул жакта отуруп проблемаларым көп болуп, алышым мүмкүн, бирок менин жашоомо, менин азыркы ушул точкама жеткиси келип, ушундай болгусу келген дагы адамдар көп болушу мүмкүн. Ошон үчүн бар жашообузга каниет кылып, бар жашообузга шүгүр кылган үйрөнгөндө ошол адам бай деп айтат экен. Каниет кылып жашаган адам бай деп эсептейт экен да. Анан караңыздар, бул жакта мындай болуп атпайбы? Bizde машина же болбосо мына телефонум зарядталып атат. Телефон энергия жок, батарея жок болсо өчүп калат экен. Машинага бензин куйбасам өчүп калат да. И бензин, бияктан ток, энергия бергенде иштеп баштайт, жүрүп баштайт да. Машинага бензин куйбасам эле токтойт. Демек, адам дагы ыраазычылык абалына келип, мен ыраазымын, мен өзүм 30 жашка чыгып ыраазымын деген сөздү үйрөнгөнмүн. Өзүм 30га чыкканда ыраазычылык эмне экенин билгем, жана ыраазымын деп айтып, чын жүрөгүң менен бияк жөн эле бу жерден эле ыраазымын эмес, чын жүрөгүңөн бу жерден чыккан сөздү алып чыгыш мага да оңойго турган эмес, бирок ошонун аркасынан ийгиликтер келип баштады деп ойлойм да. Андан кийин эле ыраазычылык бул полный бак. Полный бак деген эмне? Сизде машинада полный бензин болгондо сизде көп энергия болот атпайбы? Телефонуңуз көп энергияда турганда полный энергия болуп турбайбы? Ошол есть полный бак. Сенде ыраазычылык абалында болсоң, сенин энергияң полный бак болот да. Сен да энергияңды полный, энергичный болуп кантип жүрөсүңөр, кантип энергияң көп деп ушундай суроо берип атпайсыңарбы? Мисалы үчүн наалыбаганга, как оно есть, если Кудай сактасын, ар бир мындай тагдырыңа, маңдайыңа бир нерсе жазылып түшсө, ошону каалайсыңбы, каалабайсыңбы көтөрөсүң да. Ошон үчүн азыркы жашоомо мына шүгүр деп ыраазы болгонду үйрөнгөндө ошончолук жакшы нерселер келет экен да. Ошондуктан аябай мындай бизде мисалы үчүн канча тренингтерге барам, ичине копать этип, ар бир адамды мындай детствосуна барып, эмнеге мындай болду, блогдор, ата-энелер кандай тарбиялады эле деп чукуп чыкканда бардык кыргызстандыкын билбейм, бирок казактарда апасына келип такалат да баары бирчи. Анан мамиледен жабыркагандар бар, жолдошу менен бардык жактан да көбүнчө мамиледен жабыркашат жана финансылык, акча жааттан жабыркайт көп адамдар. Өзгөчө бул Кыргызстан, Казакстанды да, башка жакты билбейм. Ошон үчүн эмне дейт элем, бул жашоодо биздин батаны, дуаны кабыл алган бул ата-энебизден жаратканым. Ата-энебиз бизге дуа кылып, ыраазы болуп, бизге суранса ошону бат кабыл алат экен да. И ата-энебиз ыраазы болгонду, Кудайым жаратканым ыраазы болгонду деп кабыл алсак болот экен. Ошон үчүн бул жакта биз эң эле жакын турган ата-энебизди ыраазы кылганды, апабызды, атабызды ыраазы кылганды үйрөтүшүбүз керек экен да. И ошондуктан кандай гана ортодо жагдай болбосун, чын жүрөгүңүз менен кылып ыраазы кылганды үйрөнүңүздөр деп ойлойм да. Бул жакта акчалай гана эмес, керүү мисалы үчүн акча беришим керек, Lexus алып беришим керек, машина, Турцияга жөнөтүшүм керек, өзүм колуңда жок болсо да ошо нерсени кылышым керек деп ойлобостон, барып кызмат кылганга, жардам бергени, же болбосо дуа кылганга, ата-энеңиз үчүн дуа кылып, колуңуздан келген кызматты кылганга аракет кылсаңыз, бул дагы ата-энеңиз ыраазы болуп, сиз үчүн суранып, жараткандан суранган батасы Кудайга батыраак жетет экен. Ошон үчүн биз жаратканды ыраазы кылгыбыз келсе, ошо ата-энебизден баштасак болот экен деп айтат элем да. Андан кийин бүгүн суроо жоопторго көбүрөөк сиздер менен кайтарым байланыш көбүрөөк кылайын деп чечтим. Кандай сурооңуздар бар?
Бүгүн бизде акыркы эфир, каалаган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эфирге баарын кошо албайм, албетте кошом, бирок текстовый дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Сиз күнүгө кайсы дуаны окуйсуз дейт. Сиздерге калпычы болбойн, мына бул жакта китеп бар. Ясин дубасын билем, Ихласты билем, Куранды билем, бирок күнүгө дуаны окуйм деп айта албайм. Как оно есть, чындыгын айтып атам. Бирок претензия кылбаганым, бирөөнү обсуждать эткени, бирөөнү ушакташып, чогулуп алып ушактанга убактым вообще жок болгондуктан, бирөөнү мындай болуп калыптыр, тигини ишим жок да. Даже ишенесиңер, даже вот туугандарга подписка болуп, алардын жашоосун караганга убактым жок. Кээ бирде таарынышат, бирок мен айтам да, Инстаграм бул менин Инстаграм эмес, бул менин жумушум деп айтам аларга. Эртең менен сторис чыгарганым бул мен жумушка бар, жумуштай эле да. Вот ким Инстаграмды жумуштай, бизнесте кабыл алса, Инстаграм бул мен үчүн жумуш. Мен личный баракча ачып, туугандардын баарына катталып, ошол жактан дагы көрөйүн деп атам алардычы. Себеби дегенде таарынган учурлар болот, сен бизди подписка кылдың, анан сен бизди блоктодуң дегендер көп да. Ошон үчүн мен аларга мындай түшүндүрөм да, Инстаграм бул менин Инстаграм эмес, бул элге болгон кызматым, бул менин жумушум. Инстаграм не для моих родственников, не для моих друзей. Той, менин баламдын буту, көтөнү, басты, о жаным, анан менин балдарым. То есть семейный фотосессия болсо, семейный фотоальбом кылгым келсе, өзүмдүн өздүк баракчамды ачып, ошол жакка анан туугандарга катталып, алар менен кээ бирөө Инстаграмды мындай катташ катары ойлойт экен да. Они мерятся Инстаграмда дружба менен, жашоодо мамилең башка, Инстаграм деген башка да. Мен баарынан отписка болуп кетишим мүмкүн, чтобы расфокус болбош үчүнчү, бир жумушту бүтүрүш үчүн. Анан кээ бирөө отписка болсо, мен менен достошпой калды, сүйлөшпөй калдык, анан бул болуп кетти. Ар кандай да. Менин зрением дагы анча жакшы эмес да. Я мындай жакшы көрбөйм. Мындай телефондонбу, же болбосо психологиялык жактан бирөөнөгө ненависть болуп атабы да, андай бар менде. Но алыстан адамды мына 30 шагтан ары турсаң, уже бетиңди, немеңди көрбөйм да, бетти мындай силуэт көрөм, бирок беттин жүзүн жакшы көрө албаймын. Маршрутканы көрө албайм, номерлерин. Ошон үчүн мен бирөөнү тааныбай калсам, көчөдөн көрбөй калсам, тарынбай эле койсоңор болот. Это не потому, что я высокомерная, а потому, что я реально слепая, честно, не вижу. И ошол эң биринчи задачам жаңы жылга чейин чекап сделать своего здоровья, ден соолугумдун чекап кылуу, жана зрениямды көрсөтүү, жана башка дагы аязатына тийиштүү дагы башка докторлорго, врачтарга барып көрүнүү менин пландарымда турат. Себеби дегенде ден соолугум жок болсо, акча да кереги жок болот экен. Ден соолугум жок болсо, статус да кереги жок болот экен. Депутат болуу, куш леди болуу, тренер болуу, бизнес леди болуу, баарына рахмат айтат экенсиң да. Анан албетте акчаң болуп, үй бүлөң болбосо дагы жаман. Үй бүлөң болуп, ден соолугуң болуп, акчаң жок болсо да анда дагы жаман. Ошон үчүн баардыгын баланс кылганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Ассаламу алейкум, мен 2 бала менен үйдө отурам, депрессиядан чыга албайтам, жаман ойлор келе берет, мени разбор кылып бериңчи, өзүмдү таба албайтам жашоодо дейт. Каякта жашайсыз? Атыңызды, дата рождениеңизди жазыңыз. Жолугушуу кайсы күнгө? Жолугушуу мен силерге обещала вторник саат 3-кө кылсак болот, же болбосо 12-ге. Менеджерлерге жазып койгула, мен ушул видео бүтөр менен бүгүн же эртең бияка макет жазылат, жана кайсыл кафейняга кофе ичкени, ар бирөө өзүнүн кофесин төлөп жөнү сүйлөшүүгө, жандуу жол жандуу жолугушуу, силерге суроо жооп сөз түрдө, анан чогуу сүрөткө түшүп бирге мындай жандуу жолугушууга чакырам. Вторник болот, вторник саат 3-кө же 12-ге. 3-кө кылабыз го деме. Кайсыл жакка, кайсыл район? Бул центр жакта бир кафейняга айтам, ошол жакка келсеңиздер болот. Бишкектегилер, мына даже Бишкекте жашаганыңарга деле мына 1000 мертебе шүгүр айтсаңар болот. Себеби дегенде канча деген мүмкүнчүлүктөр бар. Любой мероприятияга барганга, тренингтерге барганга, өсүүгө, өнүгүүгө, ар кандай жолугушууларга барганга, ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонду дагы билбеген адамдар бар. Ошон үчүн азыр жашоо бат эле өтүп кетет экен да. Мен азыр 33-дөмүн, 50 жашта. Мен бүгүн өзүмө Белла Стелла баракчасынан чыгардым, рилс көрдүңүздөрбү?
картайганда эме бул кандай болосуң деп көрүнөт экенсиң да. Анан мен 50 жашымда өзүм элестеттим. 50ге чыкканда мага эң негизгиси, мен ойлонуп калдым. 50ге чыкканда чоң үйдө үй бүлөм менен жолдошум, балдарым, Кудай буйруса там уулдарым болсо, анан келиним, менин кызымдын күйөөдарым, неберелерим менен элестеттим да. Молодая бабушка, которая эң негизгиси үй бүлөсү менен бактылуу, өзүнүн бизнеси бар, өсүп аткан айымды элестеттим да. Анан ойлондум да. Кудай ошол жашка насип кылсын, 50 жаш, 60 жаш, 70 жашкачы. Анан ойлондум да, бул жашоодо азырдан мен ошол максатыма жетиш үчүн кандай кадамдарды, чоң кадамдарды басышым керек. Жана ошол менин чоң жашоодогу максатыма мындай бир кичинекей болбогон каршылыктар, бир нерселер мага кандай бир влиять этеби же влиять этпейби депчи. Мисалы үчүн ушул кичинекей проблема ушул чоң глобалдуу максатыма кандайдыр бир тийишпи же тийишмеспи дегенде. То есть мен силерге түшүндүрө алдым деп ойлойм да. Если это глобальный чоң максатыма, целиме, мечтама как-то влияет, то окей, я готова это решать. А если это вот пыль где-то вот в воздухе, да, то зачем на нее тратить энергию и время деп ойлойм. Жолугушуу кайсыл күнгө дейт. Вторник, мен тынч бош отуруп калсам мага ар кандай жаман ойлор келе берет. Жаман ойлор мына мендей занятой болсоңуз, сизге даже жаман ойлор келгенге убакыт жок болот. Ошон үчүн я вам рекомендую заняться чем-то. Бош отуруп калсам ар кандай ойлор келе берет. Кандай кылышым керек? Намаз окуңуз, дуа кылыңыз, басыңыз. Что вам еще порекомендовать? Италияда жүргөндө мен болгон, өзүм жалгыз болгондуктан, 4 жыл ал жакта жалгыз жашагандыктан, болгон гана ишенимим бул жаратканга болчу. Күнүгө бул жакта турат. Вот они. Вот они, вот. У меня постоянно вот эти книжки рядом. Жанымда. Мамам өзү намаз окуйт, жана аял намаздарын бардыгын. Она как семерка духовная, да. Анан постоянно алып келип мага бардык жактан ошонун баарын берип турат. И мой супруг, как истинный восьмерка, даже не хочет это учить и не верит. Не духовный. О, Жан, чем помочь? Бул жакта эмне кыла алам сизге? Мындай да, жаман ойлор. Тынч бош отуруп калсам эле мага ар кандай жаман ойлор келе берет. Кандай кылышым керек дейт. Загрузите себя, развивайтесь, окуңуз, намаз окуңуз, ар кандай курстардан, ушундай китеп окуңуз, Инстаграмдан, Ютубтан, мындай да, СММди даже Ютубтан деле үйрөнсө болот. Ооба, издейсиңер, карайсыңар, бирок силерде эч качан уверенность жок болот. Силерди текшерип, аркаңардан обратный связь берип, Ютубтан даже операция кылганды үйрөнсөңүз болот. Врачтар кылып аткан нерсени үйрөнсөңүз болот. Бирок человеческий фактор деген башка да. Кайсыл туура эмес, сени текшерип, сен менен бир мындай жетелеп, бир чөйрөдө болуш, это уже другое. И когда тебе уже дают сертификат, либо сен өзүң окуп бир нерсени бүткөндөн кийин уже мындай уверенность деген башка да. Мисалы үчүн чектерин көтөрө албайм, эмне үчүн мага келип атат? Я же даю вот эту уверенность, понимаете? Они сами вот это платят деньги и определенные действияларды кылышат. Ну, потому что мен өзүм ошо нерсени өзүмө испытывать этип анан кылам да. 1908-1998. Такая молодая. 1908-1998. Такая молодая и уже в депрессии. 1999. Күнүгө басыңыз, намазга тургандан кийин басыңыз, аракет кылыңыз басканы. Күнүгө басканга аракет кылыңыз. Жума сайын баняга барыңыз, намаз окуңуз, сураныңыз, бир нерсе менен алек болуңуз. Айгүл бренд шоп дейт. Демек, бир нерсе сатат экенсиз да Инстаграмда. Офистен жолугушсакчы дейт. Офистен 20 кишинен эле кабыл алам. 20-25 кишиге эле орун бар. Каласаңар офиске. Если 20 киши топтолсо, анда офиске эле чакыра алам. Ооба, без проблем мага. Вторник. Понедельник. Вторник офис бош эмес экен. Понедельник окушат алар. Понедельник, среда.
среда мен бошмун, 1 жылдык насаатчылыктар менен мен 10-5 чейин болом. Апам и балам катар өтүп кетти. До этого 15-30 миң кирешем бар эле. После этой ситуации вообще акча калбай калды. Баарын кабыл алдым, бирок эч жолум ачылбай жатат. Блок болушу мүмкүнбү дейт. Жашоого таарынып атасызбы? Тагдырга таарынып атасызбы? Мен өзүмдө ошол нерсе болгон. Атам каза болуп калды. Мен молдого айтсам каткырып, мындай бирөө айтса каткырып күлүп шылдыңдашы мүмкүн. Бирок балким силерде да ошондой болгон. Постоянно дуа окуп, Кудайдан суранып, жалынып жүрүп, анан атам каза болуп калганда 5 жыл мурун 52 жашында, сахардан инсульт алып. Ал кезде мен канчада элем? 28-де болчумун. Атам каза болуп калганда мен ушу жараткандан сурагамда, эмне үчүн именно менин атам каза болуп калды деп. Эмне үчүн именно менин атам каза болду? Мен эмнеден туура эмес иштерди кылдым? В чем я провинилась, что именно моего папу ты забрал? За что? За какие мои грехи? Деп мындай эбай ыйлаганымды помню. И мурун той десе, и обратно конок той, вечно той деп налычымын да. И ошо атам каза болгондо боз үйдө отуруп, кара жамыны отуруп, ыйлап отурганда, и ошого тойго деле ошончо чуркайт экенсиң, жамандыкка да ошончо чуркайт экенсиң да. Ошондо мен сездим, той деген сонун турбайбы, андан көрө тойго чуркаган жакшы экенин билгем да. Ошон үчүн азыр той десе кызмат кылуудан качпаймын да. Наоборот, той деген бул жакшы экенин мага ошо эмнеден налып, и вечно той, надо работать, деп монтип жүрсөм, жашоо өзү тарбиялап койду, что жамандыкка да ошончо чуркайт экенсиң да. А көрсө жакшылыкка чуркаган той болгон өтө сонун экен. Ошондо мага мээме жеткен. Кара жамынып боз үйдө отурганда. Я знаю, что такое потеря, и это неожиданная потеря деген эмне экенин билем. Реанимациядан мы потеряли папу за неделю. Бул нерсени копать этип отурсак, очень у меня большая боль есть тут. После смерти папы, конечно же, его родственники нас выгнали, прогнали. Поэтому бул жакта аябай чоң бир эмелер бар, интервьюларды берип жүргөм. Бирок азыр мен чечтим, кабыл алдым, что алар бизди силер бизге бир тууган эмессиң деп коолаган күндө дагы мен канымды, мен тегимди эч качан кесе албаймын. Ошон үчүн кабыл алам өзүмдү кандай эме болсом. И үчүнчүсү болсо, возможно, ушул доказательство, какое-то было доказательство менде ийгиликтүү болгум келет депчи. Ошол доказательствону плюс аркасынан ушундай балким дагы бир ийгиликтерди жаратып жүргөнүмдүгү дагы бардыр болушу мүмкүн. Эгерде сизде да ушундай бир доказательство болсо, аны плюска алып чыксаңыз, негизи эле доказательство это плохо, но плюска бурса жакшы жакка алып келиши мүмкүн. Ооба, обида, ошондо получается обида, таарыныч сезимде жүрсөңүз, акча келбейт да, обидада жүрсөңүз, таарынып атсаңыз, конечно, от этого тоже, да, у вас стоит какой-то блок. Балам катар өтүп кетти, до этого 15. Эмнеге мен балам, атам, апам деп, ваше внутреннее состояние играет роль. Мен мисалы үчүн жолдошум менен даже урушкан күнү сториске чыккым келбейт. Чыксам көздөрүмөн бардыгы билинип турат. Адамдар тупой эмес азырчы, бардыгын чувствовать этет, бардыгын билип турат. Бул жака мен силерге мына менин көзүмөн, сүйлөгөнүмөн, силер дагы это все чувствуете, туурабы? Вы же это все чувствуете же? Демек, вы все считываете. Даже сториске, түз эфирлерге жаңы чыгып аткан, сториске чыгып коркуп, деп монтип аткан адамды дагы сезесиңер да. Мимикадан, сүйлөгөндөн, эмоциядан бүт бардыгы сезилет. Бардыгы сезилип турат. Эгерде менде эмне үчүн сатуу болбойт атат, эмне үчүн мындай болуп атат деп аргандай кээ бирөө бар да ошондой да. Амтып сториске чыкканын, эмесин карасаң, такыр мындай сезилет да. Өзүнө ишенбей отурат деп кой, өзүнүн продуктусуна ишенбейт. Анан кайдан болот ал нерсе? Кечки салам Анталиядан Кундузайым, Анталияга келип кет. Анталияда 2 жол недавно была с мамой. Всё. Рахмат. Анталияга путевкаларды раздавать эттим. Анталияга былтыр ноябрда жолдошум менен, быйыл мына октябрда мамамды алып барып келдим. Анталия, Памукале, Каппадокияга. Жакшы эле эс алдырып келдим. Кыргызстандан көрүшөбүз буюрса. Бул жакта мына 19 деген айым сизге рекомендую, айтып атпаймынбы? Сизге рекомендация күнүгө ходьба. Сизде болуп аткан ходьба, йога, жумасы, вообще эле негизи баарыңарга эле басканды, кандай десем,
жума сайын жумасына бир жолу баняга барганды, баняга жөн эле барып тамак ичип алып кетип калып эмес, именно парда отурганды үйрөнүңүздөр. Ошол ысык тээрлер менен ысык тээр деп ошол жактан биз мисалы үчүн мен баняга барганда 3-4 жолу кирем, 20-30 мүнөттөн ошол жакта парилкада отурамын. Эс алганды ошо кечке эле мындай да телефонду дагы туура пайдаланып, мен мисалы үчүн инстаграмга ашып кетсе күнүнө 3 саат, 3,5 саат, 4 саат кирем да. Бирок четко по цели кирем. То, что мне нужно, чыгарам, окуучуларым, наставничестводагы окуучуларымды текшерем, замечание, стористерине бир нерселер жазышы мүмкүн. Өзүмө жаккан адамдарды көрөм дагы чыгып кетем. Өзүм жумушум менен алекмин. Мен там башка жумушум өтө көп да, ошон үчүн туура убакытты пайдалануу дагы бул искусство деп айтат элем да. Келип тренинг өткөнү келесизби дейт. Тренинг жок, Анталияга пока өтпөй элебиз, Москвага баратабыз. 28.02 1981. Күйөөсүнүкүн жазып койсоңуз болмок экен. 28 мен да 28 төрөлгөм. Бирлер эч кимди укпайт. Бир дагы руководитель да. Алла разы болсун дейт. Ой, давайте примем, бул жакта запростор бар экен го. Тогузга чейин. Ой, короче, разычылык айттым эле, мына скриншот жасап коеюн. Мне только что поступили деньги, большие деньги. Силерге разычылык эфирге чыгып алып айттым элем. Элге кызмат кылсаң, разычылык айтсаң, бардыгын жараткандын берет деген үчүн. 5 жылдан бери иштеген жумушум, фирмам жабылып калды. Өзүмө эмнеден баштаганды иштеген жумушум, фирмам жабылып калды. Өзүмдө эмнеден башташты билбей жатам. Мүмкүнчүлүк болсо разбор кылып бересизби дейт. 5 жылдан бери иштеген фирмам жабылып калды. Ну, это повод начать новую жизнь. Саламатсызбы? Балдарым менен болуп убактым болбой кире албай калдым эле. Буга кошулмай кубанычтамын. Сиз мени слышып атканыңызга. Мен азыр эле жаздым эле, 2 балам менен үйдө отурам. Депрессия, үйдө эмнеден башташты билбейм да. Азыр интернет-магазин ачып мындай аракет кылып атам, бирок сатуу жок, эч ким албайт. Мындай кылсам дагы, короче, бардыгын эле кылып атам, бирок жылыш жок да. Проблема эмне? Сизге акча эле керек болуп атабы? Ооба. Депрессия акчадан болуп. Ну, ошол дагы бар. Андан кийин жана 2 балам менен үйдө же жолдошум мындай поддержка бербейт, айылда турабыз, тоонун башында дегендей. Ошол жагынан дагы. 19.08.98 19.08 1998. Давайте чисто запрос менен эле кылалы. Запрос сизге акчага, акчага мамилеге дедиңиз. Мамилеге. Жолдошуңуз качан туулган күнү жолдошуңуз? 09/10/92. 09/10/1992. Жолдошуңуз иштейт, Жок, ошо жолдошум да иштебейт, айылда турабыз. Кичине продукту нарак берат дегендей. Ошондой акчадан көбүрөөк кыйынчылык болот да, долг кредиттерибиз бар. Мал менен иштейби? Мал кармайсыңарбы же үйдө айылда эле? Мал жаңылык, дыйканчылык ушундай эле. Өзүңүз кандай оюңуз бар? Кандай оюңуздар бар силердин азыр? Кантип акча жасап, эмне кылсак болот деген оюңуз бар? Биздин негизи бөлүнүп чыга турганыбызда үй курганга аракет кылып атабыз азырчы. Ошого бир аз жолдошума да жардамдашайын деп. Эң негизгиси азыр биз карыздан кутулуу да, кредиттенчи эң биринчи планыбыз. Фокусуңар баары карызда экен да. Акчаны эмнеге керек десең, карызды бүтөш үчүн керек депчи. Негизи акчаны эмнеге керек дегенде, акча эмнеге керек? Акча мындай карызга эмес, акчаны сиз денеңиз менен мындай акчаны мен мисалы үчүн машина алыш үчүн, же болбосо үй салыш үчүн, же болбосо мен мындай бир нерсе мындай потребностьке келет акчачы. Сиз фокусту акчага, карызга коюп атасыз да. Мен акча табышым керек, чтобы заплатить кредиттерди, долгторду, карыздарды деп атасыз да. То есть фокусуңуз карыздарга болуп атат.
фокус карыздарда. Там где фокус, там будет рост. И вам нужно мындайда биринчиден сиз эмне кыла аласыз, эмне өнөр кыла аласыз, кандай, мисалы үчүн Бишкекке келип иш кылган атасыңарбы, же Россияга барып дагы иштеп келели деп атасыңар, үйдү каяктан курасыңар, кайсыл айылда, кайсыл райондо жашайсыңар дейбиз, Бишкекке көчүп келейин деп? Жок, Жалабаттын Нокен деген районунда турабыз. Ношкен деген айылда, ошо айылда эле курабыз. Анан Россияга барышыбыз керек, бирок жолдошум Чорныйда болгон үчүн ошо Россиядага да кете албай, ошо айылда калып калдык да, ошо карыз болупчу. Ошо азыр айылда иш деле жок ошого. Жолдошуңуз бала кыял, как ребенок, да? Ошон үчүн сиз бир катары мындай эме экенсиз да, более жоопкерчиликтүү экенсиз да, жоопкерчиликти алып мынтейли иштейли деп турат экенсиз да. Идея көп экен анда, бирок жалкоорок турбайбы, энергия да жок экен, бир азым. Ошондой. Машина болсо айылда эмне кыла алат эркек? Мал кармаз, мал менен иштей алат. Дагы эмне кыла алат? Мал багып, мал базарга мал менен алып сатып иштесе болот. Машинасы болсо таксовать этсе болот, туурабы? Машина барбы, жокпу? Машина бар, ошо сиз айткандай мындай энергиясы жок, жалкооrak да. Анан кээде туруп өзүм айтам, менде да ошондой бар да, ошо менден зависеть этеби деп да ойлоп калам кээдечи. Сен иштармансың да өзүң иштер экенсиң да, 100% акчаны бар, бирок сенде да энергия жок экен да, сенде да энергия жок. Анан машина бар экен, бул энергияны сен бересиң. Энергияны сен беришиң керек агачы. Претензия кылган сайын кайра назад кетесиңер да, претензия кылган сайын. А жолдошум, как девятка, ну, эме да, бала кыял, как ребенок. Балага кандай мамиле кылыш керек? Баланы мамиле кандай кылыш керек? Аны подход тапкандай билиш керек, ага мынтип. Как тебе объяснить? Кровать? Пожалуйста. Сейчас 10 минут и все. Миссиясы кирип келатыптыр. Сейчас у него 9 плюс 1. 1 плюс 1 плюс 11. 2, 3, 4. 4 турбай еще недовольный болот экен. Максаттары, идеялары көп экен, бирок ишке аткарбайт экен, кылбайт идеялар менен эле монтуп жашай берет экен. И көп максаттарды коет экен, бирок ошол максаттарга жетпей эле анан недовольный болот экен. Как минимум может таксовать, работать, иштирмандыкты, практичностька сен аял өзүнүн үстүнөн иштесе, сен да ага энергия берсең, энергияны сен кантип энергия бере аласың? Тебе нужно научиться к нему подход. Претензия кылган сайын слив болот энергиячи. Мен претензия кылган сайын, эмне үчүн жолдошум меники бай эмес, эмне үчүн мага айфон алып бербейт, эмне үчүн бизде машина жок, эмне үчүн бизде элиткада жашабайбыз, эмне үчүн жолдошум мени ресторандарга алып барбайт, эмне үчүн мени жолдошум мынтпейт, эмнеге менин турмушум мындай болуп калды деген сайын ылдый кеткен да, то есть мен обидага жашап кеткенде, и у меня случился 3-й выкидыш и женские заболевания. Демек, жолдошко претензия кылып обида кылган сайын, вот это у тебя будет расти, да. Анан, как я вижу, телефонуңуз айфон эмес экен, сода саттык байырства, билбейм, байырстваны окудуңузбу? Кийим сатып атасыз. Байыртен эле оптомго уштуктап заказ алып, ушинтип иштепчи, телефонду, Инстаграм, мындайларга киргизип сүрөттөрүн. Байырлерден. Жакшы. Айыл жергесинде байырликти ооба үйрөнүп алган жакшы. Пожалуйста, можешь туда пойти? Я сейчас 5 минут и закончу вам. Но айыл жергесинде мен кайын журтка таласка барганда келиндер эмне кылып жумуш акча табылат дегенде, первый это сүт, экинчиси бул өнөр билип үйрөнүп келсеңиз, мисалы үчүн каш жасаганды, же чачты укладка кылганды, тырмак жасаганды, мындай өнөрдү үйрөнсөңүз эч качан артта калбайсыз да. А ошону үйрөнүп, мисалы үчүн мына азыр Бишкекте, Ош базарынын тегерегинде, парикмахерскийде тырмакта жасап, чачта жасап, каштарды кирпик жасап, бетти жасап, бирок Инстаграмын алып барбаган үчүн өмүр бою низкий чектерде отурушат да. Сиз хотя бы ошо айыл жергесине өнөрдү үйрөнүп алсаңыз жакшы болот да. Өнөр үйрөнүп алып, хотя бы ошол менен да акча тапсаңыз болот. Потому что сиз 100% эмессиз, лидерсиз. Күйөөңүзгө караганда сиз башкарат окшойсуз үйлөрүңүздү. Үйдүчү инициатива, кылалы, жазайлы деп атканыңыз, это все вы экенсиз да. Но
У вас этот, ошо эме из-за денег эле фокусуңуз ылдый кетип атат. Как вы можете, да, кандай, может быть, Бишкекке келип иштейсиңер, Бишкектен, может, экөөңөр тең жумушка кирип иштейсиңер. Эми айылда чындап айтканда кыйын да. Айылда чындап айтканда кыйын. Мен да ушинтип аракет кылам. Салондо окуйм. Биз шаардан дагы алыс жерде турабыз да, шаарга чейин 2 сааттык жол. Анан ушундай кылайын, мындай кылайын деп аракет кылып берем, бирок жолдошум уруксат бербейт да. Ошентип эле кайра калып, ошентип эле кайра депрессияга түшүп эле айылда эле жүрө берем деп ушундай боло берем да. Жолдошум Бир бербейт жаш аны нерсегечи. экөөң тең жаш экенсиң. Эми айылда чын айтканда келечек куруш кыйыныраак, жумушсуздук, бекерчилик дегендей. Хотя бы Москвага бара албасаңар дагы Бишкекке келип квартирабы бир комната үй аласың. Келсеңер экөөң тең келишиңер керек да. Отдельно эмес, үй бүлө чогуу болуш керек. Экөөң тең келип. Албетте да мындай да, мен мисалы үчүн балдарымды таштап коюп Россияга бир жактарга кете албайм. Мен келсем балдарым менен кыйналсам да, балдарым садикке, школго берип, чуркап иштемекмин. 2 жумушта чуркап иштемекмин да. Кыйналсам да балдарым жаныма алып кетмекмин. Анан ошо общий максат коюш керек да, жолдошум менен да иштеп, айтып, ну, конечно, да, я просто вот биз Бишкектин четинде болчу жолдошумдун үйү. Ошол үйдү өзүм сатып, барып, бүт баардык рекламанын баарын илип, мындай кандай десем, кээ бирөө бар го, вот ты из таких, бир турбайсың, ты из таких, да, можешь вот это сделать. Сен ошону тянешь, да, давай инициатива кылып, жоопкерчилик алып, давай деп атасың, но муж у тебя не соглашается. Вот самое лучшее, что я могла бы порекомендовать силерге, хотя бы Бишкекке келип, эки тараптан иштөө. Экөөңөр прям поработать конкретно хорошо. Бишкектен деле жумуш иштеп, акча таап, именно реализатор болосуңбу, дагы бир нерсе кыласыңбы, балдарыңды алып келип иштейсиңби. То есть хотя бы бир комнат бир нерсе снимать этесиңерби, же гостиничный типте үйдө жашайсыңбы. Но ошол биякта эми баары мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот да. И ошол прям ар бир күйөөңдү смотри, 1000 аракет кылса дагы у него вот акча жагынан постоянно у него будет хромать из-за того, что он немножко лентяйраак турбай, көрдүңбү? И сен бирок, скорее всего, ты будешь больше тянуть это, но нужно, чтобы мужчина зарабатывал, да, через тебя. Научись ему давать тоже энергию. Сен, когда ты вот будешь давать ему энергию, он будет больше зарабатывать. Меньше зарабатывают люди, мужчины тогда, когда мы им не даем энергию. Жолдошуңа энергия беришиң керек, да? Второе, это аны претензия кылбай. Мен, мисалы үчүн, жолдошума претензия кылбай от него отстала, өзүм менен иштеп баштадым го. Өзүм акча таап баштадым, өзүмдөн иштеп баштаганда анан баардыгы келип баштады да. То есть мен разычылык абалына келдим и претензиядан кеттим. Претензиядан эмне үчүн кеттим? Потому что я потеряла ребенка, я поняла, что, выкидыш, да, и я поняла, что мен ушинтип күйөөмө нааразы боло берсем, дальше еще хуже, обидадан ден соолугум ылдый кете берет экен дедим, да. И түшүндүм, что мен, потому что после выкидыша меня болезнь деп айтты да, мен ушинтип жүрө берсем, мен өлүп калышым мүмкүн экен да, мен балдарыма керекмин дедим да, буларга эмне өгөй мама келеби деп. Анан ошондо өзүмө сөз бердим да, мен өзүм үчүн, өзүм балдарым үчүн керек экенмин депчи. То есть ты больная, даже мужу не нужна, да, оорукчан аял даже күйөөсүнө кереги жок да. И ошон үчүн аял киши өзүнүн ден соолугун сөзсүз түрдө карап туруш керек. 6 ай сайын бүт врачтарды барып, 6 ай сайын врачтардын баардыгына барып туруш керек. Өзгөчө гинекологко. Вот моя рекомендация, иштерма сенде 100% да, акчага умтула турбайсыңбы? Еще иштерма кара жумуштан качпайсың да. Самое лучшее это вот сейчас, вот кыш болуп калды, я не знаю, он согласится прийти, нет, хотя бы төө ашуудан ары бери таксовать эткиси келбей атса, жалкоолонуп атса дагы, хотя бы районго барып келип иштесе деле болот го деп ойлойм да, если 2 тоону ашкысы келбесечи. Хотя бы балдарына акча таап, анан сен мындай ачка продуктуңа иштеги жок, ачка калсаң дагы отуруп ал да, потому что эркек иштеш керек. Ал диванда жатпаш керек. Мына жок деп мындай көндүрбө да, то есть улам карызга алып, эме кылып, мына болду, эч ким карыз бербейт деп бир нерсе кылыш керек деп өзүнө жоопкерчиликти берип кой да. Пускай он работает, пускай бирөөнүн огородун барып, помидорун казабы, туалетин казып береби, акча таап келиш керек, үй бүлөсүн багыш керек. Это он взял ответственность, а бул адам ответственность алгысы келбеген адам экен. Понимаешь? Бала кыял, кичинекей,
мындай бала кыял алдап койсоң деп алданып калат. Ошон үчүн ему выгодно под тебя подстроиться, потому что ты ответственная, жоопкерчилик. Давай, менде акча бар, давай мынтели, үйдө продукты жок, бирдеке кылагайын деп сен мындай эметип кетесиң да, а научись на него взваливать, потому что өмүр бою на себе будешь вот это все тянуть. И нет в этом счастья, поверь мне. Ты на себе всю жизнь будешь тянуть это. Вот я зарабатываю сколько, да. Продукты барып туруп карызга жаздырап, анан төлө деп айтам күйөөмдү. Без этого никак. Вот он мне деньги не приносит, зарплату, да. Я Lexus продала, канча бир $5000–7000 жетпей атты эле. Жолдошума ипотекага оформить еттик, чтобы он ай сайын төлөш үчүн. Эркек киши постоянно мындай эмеде туруш керек. Кандай десем, жүктү көтөрүш керек. Постоянно кичине мындай стрессте болуп, балдарын багышым керек, үй бүлөм багышым керек туруш керек да. Сен ага комфорт создавать этпегилиң. Ты ему создаешь комфорт, который он привыкнет. И и үстүндө үчүнчү балаң болуп калат. И это вот чисто моя тебе рекомендация. Здесь мына кыштан чыккан, я не знаю, мал жанды да тыштай албайсыңар да, аны дагы решать этиш керек. Да, и здесь получается, үйдө отуруп сен как минимум что ты можешь делать. Конечно, байерлерден штучно алып саткан уже хорошо, что-то ты двигаешься, это хорошо, но я здесь не вижу очень больших денег. Хотя бы айылдан отуруп, мен мисалы үчүн айылга барганда, таласка же көлгө барып калганда интернетте жакшы иштебейт да, ишенесиңби? И мен айылда отурсам, не знаю, как минимум командага кирип, командадан мен сатуу менеджери боломбу, помощница боломбу, 10 000, 15 000, но постоянно бир ошол бир жумушка киргенге аракет кылмакмын да, бир командага, чөйрөгө, онлайнда отуруп, я не знаю, хотя бы суроолорго жооп берип, же болбосо мисалы үчүн айылдан мага командага бир кыз келсе, то есть азыр мен наоборот мындай больше бияка фокус койдум да, айылдан мага кыз келгенде, жоголуп, кызматта болуп калганда мен ага азыр мындай башкача жумуш берем да, бир жуманын ичинде булар бүтүр деп. Ошондой сыяктуу жумуш бүтүргөндү үйрөнүп, бир нерсени үйрөнүшүң керек да. То есть өнөр деген эмне? Жанагындай бул макеттер чыгарып атпайбы, мына биринчи күн, экинчи күн даже, ошону мен Россияда 3 баласы менен отурган кыз жазайт. Вот я и плачу 15 000 айына. Же болбосо сен ал өнөрдү билет, жазайт, ошонун үчүн акча таап алат. Үйрөнгөн. Макеттерди жазайт. Москва, мына менин кандай бир макеттерим чыгып атпайбы? Кейси Беллун көрөт, кандай алып кетип атат. Ошол кыз ошону алып барат. Макеттерди жазайт. Получает 15 000. Круто же, да? Круто. Колун менен ты пальчиками тыкаешь и зарабатываешь деньги. А ошону үйрөнүш үчүн кандай болушуң керек? Но бул жакта не только өнөрү, плюс адамдык сапаты дагы играет роль. Дагы эмне кыла калайын, дагы эмне жазайын, эмне жумуштар бар, мен немен жардамдашып турайын деп, элпек гибкая, да? Вот. Ты можешь на себя больше работать. Кийин да у тебя реализация ошол жака качат турат да, сен өзүңө иштегиң келет көбүнчө, соода саттык кыласыңбы, эмне кыласың да, вот на себя будешь больше тянуть. Потому что бир дайыма руководитель болгонду каалайт да, башкарганды каалайт. В вашем случае это только вот малды либо ата-энеге берип кошуп, анан Бишкекке келип жаздан баштап иштөө, билип сууктан чыгып кеткенден кийинчи. Потому что сууктаган Бишкекте квартиралар дагы кымбатыраак болуп калат да, ошон үчүн хотя бы 3 айдын ичинде 3 ай бар экен, Ну, я такой человек, мага неважно, карбы эшикте, жанбы, же күнү ысык болуп атабы, мен максат койсом, мен кете берем да. Мен күтпөйт болчумун да, сразу эле кетип эле иштеп баштамакмын да. Кыйналсам дагы иштемекмин, потому что вот у вас 2 восьмерки, матрицада 8дер жок болгондо 1000 ийгиликтүү болсо дагы акча келип кете берет. 1000 ийгиликтүү, 1000 звезда, популярный болгон күндө дагы вечный акчасы жоктор болот го. Вот у вашего супруга вот ушундай случай экен да. И плюс иштермандык жок, энергиясы жок, мындай иш кылгысы келбейт. Вот мен бүгүн чарчап турсам дагы эфир өтүп атам да. Чарчап турсам дагы элге бир нерсе айтсам ошону аткарам да. Или мындай, как сказать, вот күнүгө 2-3 чейин монтип иштеш мен үчүн нормалдуу деле көрүнүш болуп калат деп элечи. Это, конечно, не нужно за мной повторять, потому что нужно высыпаться, да. Вот мага макеттер жөнөтүп атат Диана. 3 баласы менен, бир баласы, по-моему, кичине эпилепсиясы бар, үйдө отурат. 98-99 жылкы кыз. И бүт макеттерди ушунун баарын жасайт. Сиздин оюңуз мындай да, күнүгө басканды баштап мына күнүгө сиз эми үй оокаттарын кылып атасыз да, эми хотя бы мындай просто басканда вот
негатив кетет да. Баняга барганда, андан кийин күнүгө прям мындай тетрадьты алып туруп ыраазычылык жазып баштаңыз да. Ыраазычылык жазып баштаңыз. Уже за то, что у вас есть, за то, что у вас есть күйөөң бар экенине, балдарым бар экенине, ушу негативный ойлор болуп атканда ошо ыраазычылык дептери жакшы жардам берет да. Сизде интернет болуп атат, телефонуңуз бар экен, дагы эмне, Кудай сактасын, мындай еще дагы негативный ойлор болуп нагылсаң, эми дагы да төрөйсүз, ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Кудай сактасын. Кээ бирөө балдары орукчан болуп төрөлүп атат, кээ бирөөнүн ар кандай кырсык болуп атат. Ошон үчүн уже эле азыр бөөдө мындай бир нерсе болбош үчүн азыртан ыраазычылык абалына келип, ушундай жазып баштасаңыз, и Кудайдан сураныңыз, сөзсүз түрдө. Кудайдан сураңып, жараткандан суранганга аракет кылыңыз. Айылда дагы эмне жумуш кылышат? Воспитатель, садикке, мектепке киришет экен. Мектепте мугалимдерге билим барбы же жокпу? Жок, мен билимим жок, но онлайндан сатуу боюнча окудум. TikToкту алып кетиш боюнча ушундайларда окуп, эми онлайн иштегенге аракет кылып атам. Эки балам менен эми мамлекеттик кызматта иштей албаймын да. TikToкту кандай TikToкту алып барган үчүн мен бир кызга 5000 сом берем. Ал менин даяр видеолорумду эле салып турат. Мне некогда вести TikTok. Мен мобилографтарым тарткан видеолорду Телеграмда алып туруп эле салып берет да. Мен стористеримди көчүрүп жүктөп жака салып берет да. Ошон үчүн 5000 сом алат. Вообще болбой калды дегенде. Демек сиз деле өзүңүзгө ошондой жумуш тапсаңыз болот да. Предлагайте, жазыңыз. TikTok'уңузду алып барып берейин, видеолоруңузду ушинтип грузить этип берейин, директти кыргызча этип берейин, я не знаю, директ кыргызча эткенге 5000 алгандар бар. Бул жакта мен баарына вакансия айткан жокмун, негизи эле айтып атам да, мен продюсер катары экспертимди продюсировать этем, директке аябай көп каттар келет, директ кыргызча этип, суроо жооп, номер алып, баарына жооп берип турган адам 5000 алат, комментарийлерге жооп берип турган адам тоже 5000 алгандар бар да. То есть директ менен комментарий кыргызча этип 5000 алгандар бар. Бир баракчаны алып барып 5000 сом алгандар бар. Хотя бы WhatsApp'тан бир да номерге ар бир клиентке жакшы мамиле кылып жооп берип кармап калган адам хотя бы 5000 сом алгандар бар. Ошон үчүн сатуу менеджерликти окусаңыз, ошо телефон менен анда командага кириңиз, жазыңыз мыкты эксперттерге, чоң командаларга сатуу менеджери болуп иштеп берейин, мени көрүп көрүңүздөр, 2 жума кандай иштейт экенимди, жоопкерчиликтүүмүн, аракет кылам деп эле жазып эле өзүңүздү көрсөтсөңүз эле болот деп ойлойм. Хотя бы 10 000, хотя бы 15 000 чейин, 20 000 чейин үйдө отуруп хотя бы вот болбой атат дегенде дагы ушуну тапсаңыз болот. И эң негизгиси вот жоопкерчиликти өзүңүз мына, сиз жоопкерчиликти алып карызды бүтөгөн атасыз өзүңүз иштеп. Бир нерсе кылып карызды бүтөгөн атасыз. Жок, жолдошуңуз кылсын. Вообще эчтеке албаңыз. Давай кыл деңиз да. Жазасын. Пускай делает, жоопкерчилик бериңиз. Пускай картошку копает, пусть помидоры сажает, пусть бирөөнүн бар туалетин казып берет, бирөөнүн бар штакетин тартып берет, пусть деньги зарабатывает. Или мал бакканда жоопкерчилик, ал жоопкерчилик алгысы келбеген адам турбайбы? Канча жоопкерчилик алсын. Мага мисалы үчүн мына оштон азыр бүгүн эртең менен окуучум келип экинчи ирет насаатчылыкка келип атат, 200 000, 250 000 берип атат мага. Думаешь, это жоопкерчилик эмес? Мага да жоопкерчилик бул дагы. Аябай чоң жоопкерчилик. Азыр мага Анжелика Кайратовна же Бадыева келип, давай продюсировать этип, мону чыгарабыз десе, мен үчүн дагы жоопкерчилик. Ким даяр мына алып туруп, давай иштешем деп барып жоопкерчилик алып иштешкенге ким даяр азыр? Бул дагы жоопкерчилик. Канча жоопкерчилик аласың, ошончо акча таба аласың жашоодо негизи. А сиз бир катар жоопкерчиликти алып мындай жашооңуздун дагы жоопкерчилигин өзүңүз тарткандасыз да. Нет, отдайте это мужу. Көнүп алат. Көнүп алат, бирок претензия кылбаңыз ага. Претензия кылбай, вот мындай деп койгула, всё. Эме манипуляция кылганды кичине билбей турбайсызбы, ошону үйрөнүп алсаңыз жакшы болот да. Балдар менен мындай болуп атам, мен азыр мындаймын, мен мындай кылышым керек, гинекологко барышым керек, жака барышым керек деп өзүнө жоопкерчилик берип өзүнүн эмесин берип койгула, улуктугун. И всё, мой муж сильный, а вы к нему относитесь как к ребенку, да? Мой муж сильный, он будет зарабатывать деньги деп туруп эле вот примите его вот то, что он сильный мужчина. Примите, что он сильный мужчина, и все вам будет. Ладно. Жакшы калыңыз. Ага. Ой, мамочки. Да, лайфхак от меня. Лайфхак от меня.
Ай, Анеля, пожалуйста, ты меня бьешь ногами. Ты меня бьешь ногами. Простите. Окей. Разычылык билдирем, рахмат. Бу да сонун. Мени карап бериңизчи де 20.07.88. Негативный эмес ойлор көп да сизде болбойт деп өзүңүздү ылдый кыла бересиз. Болбойт депчи. 100% деңгейси энергияңызды көтөрүңүз. Плюс 7, 14, опять. 2-5 кенсиз, миссия 5. Биринчи эле сөзүңүз нет экен да. Мени карап бериңизчи, Кулпун айым 20.04.1988. Караңыз, 2-5 кенсиз да, болбойт деп негативный ойлор көбүрөөк келет. Анан биринчи эле сөзүңүз нет. Нет деп турасыз да. Биринчи сөзүңүз эле нет деп турат. Борьба мен мындай да, борьба бирок миссияңызга вступили, торговля, масштабка жакшы чыгара аласыз, жакшы сатуучу боло аласыз, масштабировать сможете. Масштабирование у вас будет, масштабка чыгара аласыз адамды, полезный, пайдалуу болгуңуз келет, түшүнгүңүз келет. Мени карап бериңизчи дейт, пожалуйста дейт. Ага. Давайте, мындай бир интересный вопросы. Бегайым Касымбекова үчүн дейт, не поняла үчүн. Берекели болсун дейт, акчаң. Рахмат. Спасибо. Окей. Почему ты мешаешь мне, когда я веду эфир? Я же здесь урок преподаю. Саламатсызбы? Жакшы. Так, 09.05.85 Атыңыз каяктан чыгып атасыз? Аттым Айдана. Таластан чалып атам. Ага, мне бен Алексис, в чем запрос? Мен тармагында иштейм. Медицинада. Таласта больницада. Тоғыз беркенсиз, аха. Вопросыңыз? Жумушта болчумун азыр. Өзүнчө кабинетке кетип алайын, Эмне врачсыз, гинекологсуз? Мен эмемин фельдшермин. Фамилиясын жазып бермедим. Фамилияны жазып коюңузчу. Эме мен миссияма түшкөндөн бери, мен уже былтыр июль айында болду го. Ошодон бери кызыгып калдым да, именно Чүтсайгачы. Анан барып Бишкекте болгон биринчи эмеге катышкам. Ошодон бери кызыгам. Форумга барып катышкам. Анан кийинкилерине уже катыша албай жүрүм да. Анан ушу мен ойлосом, миссияма түшкөндөн бери кыйналып келатырмын. Аябай. Ушу өзүмдүн жолумду таппай эле. Бирөөнүн алдында иштесем, иштей албайм да. Көрсө, мындай караштырып, окуп эмелердикин көрөм. Жанатканы Кожом Жарыктыкында көрөм. Көрсө, миссиясы бирлер деме турбайбы? Лидерский качество бар турбай бирөөнүн алдында иштей албайт экенбиз да. Анан аны түшүнүп, анан кийин эметип атпайм. Азыр мурун частныйларда иштечүмүн, азыр частныйдын баардыгын токтотуп коюп, постой элемин. Убирать ногу. Миссия 1, мен сизди түшүнүп атам, потому что мен эмем 1 да, 9.000. Единичка рождена страдать деп айтат экен да, единичка рождена страдать деп, то есть мына
Кудайыма шүгүр, бардыгы бар болсо дагы бир почему страдать этет экен, потому что у нее не мен айткандай болбойт экен да, барычы. Биз мындай да, миссия бирге түшкөндө сиз азыр бардыгын хотите, чтобы все было как вы хотите. Чтобы все было как вы хотите болуп атат да. И одиночествого тянет, особенно бирге миссияга вступать эткенде мындай жалгыздыкка тартып, жалгыздыкка, отшельничествого тартып, ызычуудан качып баштайсыз. Мен дагы мындай копать этип келсем, мисалы үчүн жан дүйнөм ушу жалгыз эмеге отельге барып жатып, өзүмчө ызычуу жок, ошону каалайм да, өзүм жалгыз жүргөн мага комфортно. Код эле кирип кетем, кафенеде жалгыз отуруп алып иштегенди жакшы көрөм. Көпчүлүктү мынтип аябай, сизде еще 2-5 бар экен, жакшы да, 2-5 бар экен, матырсаңыз 100% эми коммуникацияңыз жакшы иштейт экен, сүйлөшө билет экенсиз, сүйлөшкөн жакшы көрөт экенсиз, имидж жакшы иштейт экен, кийингенди жакшы көрөсүз. Менде бештер жок болгондуктан чуть-чуть неадекватно, демейинби, жаккан адам менен гана сүйлөшкүм келет. И плюс бул жакта имидж, мисалы үчүн ар кандай жарашпаса деле мынтип кийинип келип туруп эле басып чыгып кетем да, кийим албайм, акчам болсо дагы кийим албайм, ушундай. Ваш вопрос в чем? Миссияңызга вступили и страдаете. Ваша задача от Творца служить людям. Ваша задача от Творца служить людям. Шаг назад и 2 вперед. Анализге келүү, пониманияга келүү. Эки болгонду үйрөнүү, понимание келгени, шаг вперед и 2 назад. Элге кызмат кылуу, мен вот как бир катары, мен өзүм, мен кылдым, мен деген сайын эгом өсүп атпайбы? Ошон үчүн башка адамдарды ийгиликке жеткирип, башка адамдарга дагы акча тапканды үйрөтүп, анализ менен, инструкция менен бергенде, ал ошо насаатчылыгында мисалы үчүн келди, акча тапканды үйрөнүп, же болбосо ийгиликке жетип баштаганда, ошондо мен миссиям включаться этилет экен да. Аналя, успокойся уже, все это, что такое? Вот твоя талаская аптечка. Успокойся. Она не вот страдаете, да, чувствуете, как будто любви не хватает, как будто вам любви не хватает, да? Страдаете. Ой, страдаете, может страдает этому. То ли хочется одному быть, то ли хочется иногда прям жанында бирөө болгусу келет, жанында бир киши болсо кайта уже жиндеп баштайм. Бир туруп жалгыз болгум келет, бир туруп жалгыз жүрө албайм дегенде. Короче, я сама себя не понимаю, да, ошо түшүнүп эметей деп. Анан могу онлайн окууларды окуп келем, вообще менде ушу окууга вообще окуй албайт экенмин да. Онлайн канча психологторго жазылып, акчасын төлөп, канча СММдерде окудум. Аягы келип, кайта эле отуруп калып атам да. Онлайн окуй албайчы. Ошону кандай кылып эметсем, кандай кылыш керек? Дисциплинага келе албай эле страдаю да. Единичка бардыгы болсо дагы страдать ете берет да. Единичка рождена страдать да. Честно говоря, бизде слеттор болгондо бирлер ошо миссия көп айтышат, у нее все есть, но я хочу быть счастливой, я страдаю деп айтышат да. Вот единичка рождена страдать деп айтышат экен, хотим мы этого, не хотим, потому что мы хотим, оказывается, чтобы все было как мы хотим. Мен каалагандай болуш керек, а жашоодо мен каалагандай болуу деген болбойт да. Ошон үчүн жараткырлерди көп колдонот экен да. Жок, жолдошум жок, 2 кызым бар. Жолдошум жок. Кыздарымды ата-энем колунда. Аларга өткөрүп берип койгом дейм. Бул жолдошуңузчу? Жолдошум менен ажырашканыма бир 10 жылдай болуп калды го дейм. 10 жылдан бери ана жалгыз жүрөсүзбү? Как так можно? Вы что? Бывает, в жизни всякое бывает, оказывается. Как так можно дейбизмин? Наверное, ушу особенно ушу 5 жылдын аралыгында даже
мындай бирөө менен сүйлөшкүм да келбейт. Сүйлөшүп баштайсың да, анан кийин уже болду, бирдекеси жакпай калат. Все. Иш идеально дегендей. Эже, я вам рекомендую это завести отношения. Сиздеги мамиле кылма, эки жок турбай мамиле кылгыңыз келбей атпайбы, көрүңүзбү, мамиле түзө албай атасыз. Хотя коммуникация бар да, сүйлөшө аласыз. Любой адам менен сүйлөшүп кетесиз бапаңдап. Но мамиле кыла албайдан ошондон жабыркап атасыз да. Анан миссияңыз бир турбай, көрдүңүзбү, ошо мен ойлоп аткандай, либо ажырашып кеткен, либо экинчи супруг депчи. Вам комфортно болгон ладно. Кээ бирөө бар го, ажырашып туруп бир айдан кийин турмушка чыгып кетет. На 6 жок кетмесинде. Ошон үчүн любви не хватает вам. Я вам рекомендую 2 нарабатывать. Двойканы наработка үчүн посмотрите, мындай карап туруп, коллегалардан, эмелердин ичинен вот экидей болгонду үйрөнүңүз, мамиле курганды. Экилер эч качан мындай акча менен мамиле дегенде эки мамилени тандашат да, мамиле курушат. В первую очередь мамиле курганды үйрөнүшөт. Сизде бул вообще биякта понимание эки жок болуп атат даже. Элестетиңиз. Мындай мамиле кура алышпайт. Долгосрочный дагы мамиле кура алышпайт. Вот сиз ошолордун ичинде экенсиз да. Вот я рекомендую вам мындай выгодаңызды да извлекать эте албай турбайсызбы, мындай 2 понимание кылып, анализдеп, экидей действие кылганды үйрөнсөңүз, вот самое лучшее, как это наработать, ошо 6, 2, миссиясы 2, же болбосо мындай 2, же болбосо 6 жанына барып, кыймыл аракетин караңыз. Мисалы үчүн менин да эч бир жеримде 6 жок болгондуктан, вот как стать такой женственной, как ты, как мне стать такой женственной, классной, мындай бир эмелер болот да, умность, мудрость дегендер бар да, ушундай сенде кандай мына манипуляция кылганды, момтегенди, сүйлөшкөндү кантип үйрөнсө болот деп өзүнөн сурап, прям жанында действияларын карап анализдеп, менде мисалы үчүн 3 жок болгондуктан 3төргө жакынмын, анализге жакын, анализдеп алардан үйрөнөм да. Сизге мен жумушка көбүнчө экилерди алам да, потому что исполнительныйлар, мамилени, эң биринчи мамилени жакшы приземленный да. Вот я вам рекомендую. Потом, каждое утро сизге деле айтса керек, теплая вода, лимон, ощущение, что вы несчастны. Совсем уже. Ощущение, что у вас не хватает любви, вот из-за этих качеств болушу мүмкүн. Потом мамиле урганды үйрөнүш керек. Вы пока молодая, жалгыз жүргөн это не очень хорошо. Анан балдарыңызды апаңызга берип койгондагы чувство вины у вас или нет у вас чувства вины. Мисалы үчүн менин балдарым, мен көп иштегендиктен, кийин менин балдарым ийгиликтүү болушун каалайм да. Я не хочу, чтобы кийин они говорили: мамам бизди караган эмес, мамам долго работала. Бир ошондой экен да, к сожалению, өзүнүн сүйүүсүн, заботасын акчалай эле балап коет экен да, акча берип койдум болду депчи. А на самом деле буларга биздин илимибиз жетишпейт экен да, на самом деле. Вот чисто хотелось бы вам пожелать счастья, женского счастья, и чтобы у вас, вы же молодая, всего лишь 85-ші жыл экенсиз, всего лишь 85-ші жыл. Менден 5 жаш эле улуу экенсиз, 5 жаш эле улуу экенсиз. Биз көчө күнү 50 жаштагы эжекемди турмушка узаттык, жолдошу 60 жашта, 6-6. Не может. Ошон үчүн я вам рекомендую просто, да, вам бы идеально подошел бы, наверное, 2 цифрадагы, сиз айтканды кылган. Просто бир деген эмне үчүн иштеп атат, автономный өзүңүзгө иштегиңиз келип атабы, башка бир жака бирөөлөргө иштебей өзүмчө чыгайын деп эле Байерскийди да окудум, канча эмелерди окудум. Чыгайын дейсиң да, анан кийин кайта эле айланып келип, эмеге комфортный зонага чыгып да мен, оказывается, биякта жүрүп, зарплата алып, ошодон чыга албай эле жатырмын да. Энергияда жок болуп атпайсызбы, линия денег 7. И так я все знаю, деп атпайсызбы, 4 да. Я знаю, что я ничего не знаю. Суицид окуп алыңыз эжеке, я вам рекомендую. Неметип атам, базага барып. Жаровтан барып, Гөлгө барып окуп алганыңызды я вам рекомендую. Хотя бы ошону окуп алыңыз. Ошону монетизация кылсаңыз.
потому что сразу келбейт пониманиячы биргечи. Но самое лучшее решение, что я обучилась, это вот психология. Ошону чыгынып окусаңыз я вам рекомендую. Но ага чейин кандайдыр бир интенсив бир нерселерди окуп келип, кичине түшүнүп келип, андан кийин барып окусаңыз болот деп ойлойм. Бул ирет көлдө болбойт экен. Ооба, болбой калыптыр го. Пока есть возможность, да, пока есть возможность, ошо көлдөн барып окуш ыңгайлуу, экономный болот. Но пока колдон келсе ошол жактан барып окусаңыз болот. Жана бизден бул жакта Нурбек байке да бар. Ошо мен ошол аркылуу ошодон сурап эметип турам да. Оны наставникте койбойм болду. Ооба, ал Нурбек байке мен дагы ушу көзүмдү ачып атпайбы? Эме деп ачып атат да, эмне деп ачып атат? Мен айтып атпаймынбы? Мен айтып атпаймынбы эме деп? Зачем? Я тебе читаю, да? Гөлгөлө барып окуш керек. Окпай калдым. Бияка аласып кеттим. Вопрос берип калдым. Гөлгөлө барып окуп туруш керек суицайды десем, сен эмнечи Дубайдан качып атасың деди да, расширение сознания кыл деди да. Дубайга барганда ал аякка башкача адамдар барат. Турцияга барганда такыр башкача нерлер, башкача деди да. Ал ийгиликтүү, акча кармап, монтип жүргөн адамдардын энергиясы, ой жүгүртүүсү башка. Ошолордун чөйрөсүнө барып кошул, Дубайга бар деп аябай мага ушундай кеңеш бергенин помню да. Даже мен акчам туруп, зачем Дубайга барып, и так эртеден кечке, эртең менен 9-дан баштап кечки 6-га чейин жазабыз да. И плюс кечинде дагы элестетиңиз. Мен Дубайды көрбөйт экен, анан көрүп Кыргызстанда жок, чөйрө үчүн деди да. Анан расширение сознания, кругозорум өсөт дегенде аябай прям мага ошол сөздөр боо жериме чейин тийиптир да. Буюрса планирую мен дагы ошо Дубайдан барып повторно дагы окууну. Потому что бир окуп алып повторно дайым өмүр бою бесплатно билесиз. Вот. Сизге библиолог бакыт каалайм, женского счастья желаю, чтобы вы любовь, понимание желаю, понимание сизге келбей атат. Сиз көрүңүз, консультация алсаңыз дагы түшүнбөй атасыз. Канча консультация алдым, Нурбек канча да консультация берет. Нет да, башканыкын окугум келет, башкага эметким келет. Эркинайга да жазылган, мен Эркинайдыкын да окуйм, Кайырбектикин да, Жанат Кожомжаровдун өзүнүкүн да. И всё равно мен келип туруп, я какая деп сурай берем да. Нурбек күлөрөт да. Окуу, барып окуп кел депчи. Эмнеге айтайын, потому что бирге понимание оңой менен кирбейт, потому что бир деген каалаганды угат, каалаганды укпай коет. Мага керек нерсени эле угат, керек эмести укпай коет, жана өзү каалаганда гана өзгөрөт. И бирге түшүнүк оңой менен кирбейт да, өзү каалаганда, даяр болгондо, кризис абалына барганда анан келишим кирет да, чындап эле трансформация болот. Вот моя рекомендация. Анан жок, мындай болушу мүмкүн эмес, мындай деп көрүңүз, эки жок болуп атат, сизде ошо понимание түшүнбөй атасыз, келбей атат. Эркинай кандай мыкты айым. Анан укмуш билет айланан, бизге сабак өтөт. Аныкы өтпөй атса анда, я не знаю, эже. Нурбек байкем мага караганда ал кандай вообще. Кандай кыйын, мыкты биздин мастерлердин сөздөрүн эметпей атсаңыз, я не знаю. Мен сизди бир катары, вот я понимаю вас, потому что алар бир эмес да. Сизди түшүнүп айтып атам. Идите сами отучитесь. Барып окугандан кийин, 6 айдан кийин, анан 1 жылдан о жерге кирип баштайсыз. Мага ошондой болду. Чыгынып эметип атам, Кудай буйрса деп ушинтип отуруп. Барыңыз, как раз таки 60% бир скидка жарыялаган, агайчы, ошону колдонуп калсаңыз болот. Ошол базагабы, профпотокпу билбейм. Рахмат сизге. Рахмат, Алла разы болсун. Мейли, чоң рахмат. Сага да ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Кыздарыңдын жакшылыгын көр. Мейли. Рахмат. Мейли. 1-3 ушинтип көрдүңөрбү? Эмеде проявление Вот мен тегерейимде 3-4 экен да. Это к чему? Анда бир эмес бар экен го. Жолдошум, мурунку жолдошум 3, число сознания 3, мамам менен папам 3. Нурбек күлөрөт, мына көрдүңбү? Аларды кабыл алган эмесиң, мен да 3-мүн депчи. Ошодон неге деп эметсем айтпайт да өзүчү. Кийин окуп кел, андан кийин өзү бардыгын эметесиң деп. Акылдуулар
бар да, алар сүйөм. Мен дайым досторум бар, 3-4. Мен үчүн бир только 3 Сиз только 3 да. Умный да. Сүйлөгө эле умный, ушундай акылдуу, бирок кыймыл аракетке түшпөгөн адамдар да. Өздөрү умный да, сөз менен эле умный болушат. Мен иштешкен Узаткан эже 3, менин наставнигим 3. Мага жаккан, мен алардын тилин алып, бир эч кимди укпайт да. Элестетиңиз, вообще эч кимди укпайт. А вот 3тү угат. Авторитетный, умный да, биз үчүн алар аябай умный да. 3-4 чындап эле умный да. Сүйлөсө укмуш умный болот, бирок кыймыл аракетке кыл түштөрү аларга оорураак болот экен. Чоң рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, рахматымды айтам. Ушул акысыз марафонго катышканыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жана аз балдардын уже уйкусу келип баштады, эртең садикке алып барышым керек. Рахмат, ыраазычылык. Баардык марафонго катышкан айымдарга пайдалуу болсо, менин сүйүнүчүм чексиз. Мен дагы буюрса бул жакка ыраазычылык постумду чыгарам. Буюрса эмки мындай узак марафон качан болот билбейм. Балким эмдиги жылы, эмки жаңы жылдын астында болот. 1 жылдан кийин болот. Терең ыраазычылык билдирем, пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө берилген тапшырмаларды аткарып, действительно пайдалуу болсо өзүңөрдүн кайтарым байланышыңарды айтып койсоңуздар болот. Баарыңыздар